Саламатсыз бурматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Улуттук банктын маалыматына караганда 25 февралдан тартып 17 мартка чейинки аралыкта 406 миллион сомго 62,5 килограмм алтын куймасы сатылды. Бул доллардын курсу кескин кымбаттап, президент Садыр Жапаровдун сунушу менен алтын куймаларын сатып алуу жараяны башталгандан берки маалымат. Жалпысынан долбоор башталгандан бери улуттук банкта 368,2 килограмм алтын 1 миллиард 451,6 миллион сомго сатылган. Ушул жылдын февраль айынын соңуна марттын баш ченіне чейинки 20 күн аралыгында 62 килограмм алтын сатылса, долбоордун жүрүшүндө жарым тоннага жакын алтын сатылган. Бул көрсөткүч кичинекей өлкөдө экономикалык жактан бакубат эл көп экен деген ойго түртөт албетте. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анда эмнеге каатчылык деп кол куушуруп, кабак чытып олтурабыз? Шекер кымбат, ун кымбат, ал кымбат да, бул кымбат деген сөздөр кайдан чыкты деп мен бийликке кошаматтанып, калктын негизги катмарын жээрип, турмуштун чындыгын чанып кетейин деген ниетим жок. Ооба, кымбатчылык, айлык маяна менен базар баасынын ортосунда каржы калыссыздыгы бар. Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштук чыңалуу ан сайын азык-түлүккө болгон кымбатчылыкты шарттады. Эй, Россия, Россия, бир боор энем деген саптар суу кечпей, Орусия ун, шекер жана суу майын августка чейин экспорттоого тыюу салды. Бул аптада тагырага 17 мартта укук коргоочулар Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ашурахунова, Азиза Абдурасулованы милиция кармап кетти. Алар айрым жарандык активисттер укук коргоочулар менен чогуу Украинадагы согушка каршылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыгышкан болчу. Бирок 14 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11 марттан 11 апрелге чейин митинг, акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Ала Тоо аянтында Жогорку Кеңештин жана президенттик администрациянын имаратынын алдында да акцияларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынган. Тыюу салынган жерде митинг өткөрүүгө негиз бар беле? Бул суроого мыйзамдык укуктук ченемдер өз баасын берсин деп кезектеги жума ичинде жүз берген окуялардын кыскача мазмунун тааныштырууга берем. 14 март дүйшөмбү. Ок атууга жеткирген Аласа Береси окуясы. Чаламандык чак түшүндө орун алган ок атышуу окуясы 12 март күнү Кара Суу шаарында катталган. 4 депутат жасалма дипломго шек саналууда. Жогорку Кеңештин 4 депутаты, шаардык кеңештин 3 депутаты жана 2 судья жасалма дипломго шек саналууда. Окуучуларга телефон колдонууга тыюу салынышы мүмкүн. Эл өкүлү Тазабек Экрамов мектеп окуучуларына сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштады. Базарларда кум шекердин килограммы 100 сомго жетти. Айыл чарба министрлиги элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, азык-түлүктүн кору жетиштүү экенин айтууда. 15 март шейшемби. Ошто каналдар тазаланбай жер төлөлөргө суу кирди. Көкүмбий көчөсүнүн тургундары жолду жээктеп аккан канал бир топ жылдан бери тазаланбай келгенин айтышууда. Адам сатуу курмандыктары азайбай келет. Адам сатуунун курмандыктардын 70% аялдар болсо, алардын 20%га жакыны жашы жете элек өспүрүмдөр. Парламенттик шайлоо расмий жыйынтыкталды. Парламенттик шайлоонун өткөнүнө 4,5 айдын жүзү болсо да, жыйынтыгы чыга элек болчу. Мамлекет башчы 21 өлкөнүн элчилеринен ишеним грамоталарды кабыл алды. Биз бардык өлкөлөр менен саясий дипломатиялык байланыштарды өнүктүрөбүз, деди президент. 16 март шаршемби. Баткенде ири көлөмдө апийим баңгизаты табылды. Атайын топ Кыргызстанда баңгизаттарды оор түрлөрүн сатуу менен алектенип жүрүшкөн. Турак жай кооперативине алдангандар агынан жарылды. Эслайн деп аталган кооперативинин негиздөөчүсү Бакыт Алиев кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Архивден табылбаган токтом. Архив кызматкерлеринин так аткарбаган жумушу карапайым жарандарды көйгөйгө кептеди. Баткенде чек ара окуясынан жабыркагандардын мүлктөрүн калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Ал үчүн республикалык бюджеттен 84 миллион сом бөлүндү. 17 март бейшемби. Ошто 2 кыз 5 кабаттан секирип бирөөсү каза тапты. Алар 7-8 класстын окуучулары болгон. Кадамжайда сумкага салынган ымыркайдын сөөгү табылды. Ымыркайдын энесин жана аны талаага таштаган белгисиз адамдар изделүүдө.
укуктук баа берилбеген аксы окуясына 20 жыл. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бейшеналиевдин аракеттери жогорку кеңеште көтөрүлдү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин реформалык иштери көңүл чордонунда. 18 март жума Чаткалда сел менен көчкү жүрүп, бир айыл жарыксыз калды. Электр линиялары көчкү алдында калып, Акташ айылында 4-5 күндөн бери жарык жок. Манас аэропортунун көзөмөл өткөрүү пунктунун кызматкери кармалды. Шектүү Кытайдын жаранынан 3000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылган. Ошто суицидтин себеби аныкталбай калууда. Кечээ күнү каладагы Карл Маркс мектебинин 2 окуучусу өз өмүрүнө кол салган болчу. Тажи илдети өлкөдө 2020 жылдын 18 мартында катталган. 2 жыл аралыгында 200 миңден ашуун адам илдет жуктурган. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Жасалма диплом. Ооба, элдер 5 жыл, балким андан да көп убакыт каражат, энергия, сана сарптап диплом алат, башкасы 5 күндө эле дипломдун ээси болуп чыга келет. Бул жашыруун көрүнүш эмес, бул табигый түрдө кабыл алынып калган. Таң калбай калганбыз. Азыр атай келсек, ар бирибизден жок дегенде бирден таанышыбыз окубай туруп эле диплом алып, жогорку кызматта иштеп жүрөт. Аны айтпайбыз, бири-бирибиз менен гүр шыбыр кеп кылып койбосок, кадимкидей эле сыр бербей иштеп жүрө берет. Балким сизден, менден көп айлык маян алат. Майда деп маани бербеген менен башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам демекчи. Бул чоң коркунуч, келечекке сокку, балким трагедия. Бүгүн ошол аз акчага азгырылып диплом сатып жаткандар өлкөнү туңгуюкка кептеп, билимсиз коомду түзүүгө табакташ болуп жатканын түшүнөр бекен. Эмнеге диплом темасын көтөрүп калдым? Анткени УКМК жасалма дипломдорду текшерүү жараянын баштаган болчу. Жыйынтык эмне болду, кандай болду деп жаткандырсыз. Ооба, жасалма дипломдун айынан нарында бир мугалим өз өмүрүнө кол салды. Маркум мугалимдин дипломуна байланыштуу райондук прокуратура иликтөө жүргүзүп жаткан. Атайын кызмат 14 мартта жогорку кеңештин 4 депутаты, парламенттин аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судья жасалма дипломго шек саналып жатканын билдирген. Тизмеден бир катар министрлик, мамлекеттик мекемелердин да кызматкерлерин көрүүгө болот. Парламенттин 16 марттагы сессиясында диплому жасалма деген 4 депутатка байланыштуу УКМКнын маалыматын угуу сунушу берилген. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу буга чейин чыр чатактар болгон. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу да аныкталып, мандатынан кол жууса, жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да катталган. Атайын кызматтын бул жумада тараткан маалыматында жогорку кеңештин 4 депутаты, шаардык кеңештин 3 депутаты, судьянын 2 кызматкери, шаар мэрлери, дипломаттар жана мугалимдер жасалма диплом алууга шектелүүдө. Ошондой эле УКМКнын маалыматында диплому шек жараткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз ыктыяры менен кызматтарын тапшырышканы айтылат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 9 адам өз каалоосу менен дипломун тапшырса, 16 адам өз каалоосу менен жумуштан кеткен. 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогу текшерүүгө алынды. Анткени менен атайын кызмат азырынча диплому шек жараткан депутаттардын, мамлекеттик кызматта иштегендердин аты жөнүн ачыктай элек. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов УКМКнын мамлекеттик кызматта иштегендердин дипломун текшергенин кубаттарын билдирди. Ошондой эле эл өкүлү депутаттардын дипломун текшерүү баш мыйзамга каршы келерине токтолду. 76 беренеде жогорку кеңештин депутаты болгонго бул жерде жогорку билимди болсун деген жазылган эмес. 25 жашка толук чыккан адам шайлоого катышып, шайланганга укугу бар деп жазылып турат. Андыктан депутаттардын диплому мыйзамсыз деп айтылгандын өзү туура эмес экенин же баш мыйзамга өзгөртүү киргизиш керектигин айтат. Эл өкүлү Исхак Масалиевдин пикиринде дипломдун мыйзамдуулугун текшерүү Орозайым Нарматованын мандатын алгандан кийин уланууда. Бул текшерүү бир тараптуу болгон жок дегенди билдирет дейт. Салман Умаровдун жанында жүргөн бүтүн Кыргызстан партиясынын кызына кетиргенден кийин анан башкалар деле сөз кылбасын деп аларды текшерип коебуз деп мындай былыктар чыгып атпайбы. Текшерсем, текшере берсем, бирок мага билгизбей эле текшерсе,
Мен жашыра турган эчтекем жок. Жогорку кеңештин 16 марттагы жалпы жыйынында депутат Чыңгыз Ажыбаев 4 эл өкүлүнүн диплому шек жаратат деп айтканы үчүн УКМКны парламентке келип маалымат берүүсүн талап кылып чыкты. Ал буга өзүнүн диплому жасалма деп чыккан маалыматты жүйө келтирди. 2 күндөн бери массалык маалымат каражаттарда жогорку кеңештин 4 депутаттын диплому жасалма экен деп туруп маалымат берип атышат. УКМК тарабынан берди деп атышат да. Эгерде ошондой боло турган болсо, элди коголоңго салбай, УКМК ошо 4 депутаттын атын атап койбойбу? Мына бүгүн эртең менен эле мен өзүм кабылдым. Менин душмандарым, айрым адамдар эртең менен чыгарыптыр, Ажыбаевдин диплому жасалма депчи. Мен 5 жыл өзүм жогорку жайда окуп бүткөнмүн, өзүм күчүм менен. Мындан сырткары УКМК 25 билим берүүчү мекемеде мыйзамсыз диплом берилгени аныкталганын жарыялады. Анын басымдуу бөлүгү борбордогу окуу жайларда болсо, кийинки тизмеде Ысык Көл, Жалал Абад, Чүй облустары жайгашкан. Жасалма диплом берилген деген билим берүү мекеменин сап башында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети чыгып, анда 28 диплом шек жараткан. Бирок улуттук университет атайын кызматтын бул маалыматына макул эмес. Улуттук университеттин аты аталып атпайбы? Улуттук университет диплому деп. Мен таптакыр университеттин негизги өзүнүн тартиби ушундай болгондуктан бул жакта университеттин күнөөсү эмес, бул жанагы мисалы үчүн жана акча жазагандар сыяктуу эле бул университеттен тышкары жерде жазалат. Андыктан мындай учурда окуу жайларда эмес, мамлекеттик же жеке басылмаларды текшерүү маанилүү дейт. Улуттук университетти жылына 3,5 миңден ашык студент бүтүргөндүктөн жасалма жол билинбей калат деген негизде да жасалышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Мыйзамсыз диплом берди деп шектелген окуу жайлардын катарында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети да көрсөтүлгөн. Анда окуу жай берди деген күмөндүү документти 5 адам колдонуп жүргөнү жазылат. Арабаев университети жасап бериши мүмкүн эмес. Себеп дегенде дипломдун жасалуунун өзүнүн процедурасы бар. Ал үчүн деген университеттеги зачисление болгондугун, ошо мамлекеттик стандартты толук аткаргандыгын, анан кийин мамлекеттик сынактарды окуу процессиндеги мамлекеттик сынакты да тапшыргандыгын, ийгиликтүү тапшыргандыгы боюнча жыйынтыктар чыккандан кийин гана биз министрликке кайрылабыз рапорт менен. Анан кийин министрлик тарабынан атайын ошол дипломдорду жасаган типографиялар бар, ошол жактан чыгарып анан бизге беришет да. Ал эми дипломду жасоо үчүн ал университеттин өзүнүн типографиясы болуш керек да. УКМК билими жөнүндө жасалма документтерди даярдаганга катыштыгы бар окуу жайлардын кызматкерлерине юридикалык баа берилерин кошумчалады. Атайын кызмат териштирүү бүткөнгө чейин саясатчыларды дипломдорду текшерүүгө байланыштуу кандайдыр бир комментарий берүүдөн карманып турууга чакырды. Эскертсе, Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу буга чейин чыр чатактар болгон. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу аныкталып, мандатынан кол жууса, жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да катталган. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Апта Ньюс үчүн Бишкек. Соңку учурларда турак жай кооперативтерин саны өстү, аны менен катар нааразылар да көбөйдү. Бул аптада Ошто турак жай кооперативине алдангандар агынан жарылды. Калктын каражаты менен турак жай кооперативин ачкан компаниялардын шылуундугу ачыктала баштады. Эслайн деп аталган кооперативинин негиздөөчүсү Бакыт Алиев Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кала боюнча анын үстүнөн 24 жарандан арыз келип түшүп, алдын ала эсептөөлөр боюнча чыгым 40 миллион сом деп бааланууда. Арыз жазгандардын саны дагы өсүп жаткандыгы айтылат. Ал эми каражат жумшап, бирок турак жайга ээ боло албай калгандар 16 мартта Ош шаардык сотунун алдында акцияга чыгышты. Алар алдамчылыкка шектелип жаткан жаранды жоопкерчиликке тартуу талабын коюшкан. Турак жай кооперативтери үйлүс болгусу келгендердин үмүтүнө айлангандай. Бирок ал үмүт канчалык акталып жатат? Кеп ошондо жыл башында Кыргызстандын Улуттук банкы жарандарга турак жай кооперативи сыяктуу күмөндүү уюмдар активдешкенин эскерткен. Ошондой эле мындан каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтып, жарандарды этият болууга, бардык документтерди дыккат текшерип, мамлекеттик органдардагы маалыматтар менен салыштырууга, жасалма эместигин аныктоого чакырган болчу. Ички иштер министрлиги болсо өткөн жылдын 1-6
6 айында каржы пирамидасындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 фактыны каттап, анын чыгымы 35 миллион сом деп баалады. Быйыл 2 айдагы эле чыгым 60 миллион сомду түзүп, 100дөн ашык иш тергелгенин министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Адамдардын айласыз үмүтүнө суу сепкен шылуундар кимдер? Негиз эле кооперативтерге ынанууга болобу же ал каржы пирамидасынын эле ыкмасында иш жүргүзүп жатабы? Теманы кесиптешим Нурзада Сыдыкова улантат. Кооператив бар. Ошол жактан 10 жылга рассрочка алса болот. 10 жыл? Ооба. Айтыгы токондор ошол жактан алышпадыбы? Акыркы 3-4 жыл аралыгында Кыргызстанда калктын капчыгын капшырган кооператив сыяктуу пирамидалык компаниялардын көбөйүп жаткандыгы маалым болуп калды окшойт. Бул компаниялар алгач элдин ишенимине кирип үчүн ырчы чоорчуларды колго алып, алар аркылуу элдин аң сезимине бат эле сүңгүп кире башташат. Бир канча пайыздык сумма менен тез эле үйлүү болушаарына ишендирип, калктын ак эмгек менен тапкан акчасын алып жатышат. Ошентип кооперативдин капканына түшкөн калктын айрым катмары убакыт өтөөрү менен алданып калганын билишүүдө. Айтайын дегенибиз, акыркы учурларда кооперативге алданып акчасын алдыргандардын саны көбөйүп, айрым кооперативди түптөгөндөр ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалышууда. Эгерде мамлекет ушул укугуну, биздин укукту корубаса, ооба, биз ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансын. Biz 104, олар 20 болса, biz 100 адамбыз. Шарипа Юлдашева мындан 1 жыл мурун Эслайн турак жай кооперативине акча каражатын төгүп кезекке турган 1 жыл бою ар бир айдын пайыздык өлчөмүн төгүп, бирок али күнгө чейин турак жай ала алган эмес. Жалпылап айтканда 1 жылдан бери 745 миң сом акчасына алданып олтурат. Мындай жол менен алдангандар жүздөп саналат. Үйөсү жок кызым 2 баласы менен үйдө отурат. Ошонун акчасын салгам, ошол кызга үй алып берейин, 2 жетим баласына үй алып берейин деген ой менен салгам ушул акчанычы. Ушул күндөн бери ушул Бакыт Алиевдин аркасынан тиричилигибизди таштап, ошол кызымы көрүнгөн коңшуларыма таштап, туугандарыма таштап, Бишкектен бери барып аркасынан жүрөмүн. Арыздануучу Юлдашева бул убакка чейин Борбор кала Бишкек шаарынан Бакыт Алиевдин компаниясына катталган жарандардын тизмегин жана каражаттарын териштирүүгө аракеттенген. Анда $1 миллион тегерегинде элден карызы бар экендиги аныкталгандыгын айтууда. Ал эми аталган кооператив аркылуу Ош шаары боюнча 19 жаран үй алууга жетишиптир. Андан башка 102 жаран, алардын айрымдары миллиондогон акчасына күйүү олтурат. Борбор кала Бишкекте да жүздөгөн жарандар алданып калышкан. Жетпегендер 102 адам болуп атабыз. Бул Оштуку, Бишкектики да өздөрүндө. Бишкекте органдагылар вообще карабай атат. Олар биздин балдарга рахмат айтып атат. Биз эми эмне кылабыз? Ак үйгө барабыз. Ак үйгө барабыз, зулушупка барабыз. Же болбосо мына үй алгандар, кана үй алгандар уккула. Үйүңөргө барып, ошолордун үйүнө кирип отуруп алабыз. Болду, башка аргабыз жок. Батир ала албай жаткан жарандардын арасында алданып калганын билбей, каражат төгүп жүргөндөр да бар. Кезеги жетпей, андан кабар алуу үчүн компанияга келип, жетекчиси кармалганын уккандан кийин гана билип олтурушат. Арасында көп балалуу энелер да бар. Балдарымды жедирбей, ичирбей батир алууга болгон аракетимди жумшаган элем деп кайгырып турушат. Төлөгөнүмдө 3 ай күтүңүз деди. Эже 3 ай күтсөңүз беребиз деди. Мен бул акчаны карыз алып атам деп башында айттым. Карыз алып атам, балдарым менен квартирадамын, 5 балам бар. Жолдошум экөөбүз ушу кашыктап тапканыбыздын бардыгын бердик. Первоначальный кылып төктүк, үй алып калалы деген максатта. Анан ай сайын 3100 төлөгүлө деди. 3100 төлөп аттык. Ушул балдарыма ичирбей, жедирбей, ушул очередим алдыга жылсын деп ай сайын төлөп аттым. Көп келейинчи, очередь маңайым жакындады экен деп келсем, офиси жабык. Анан турсам, мага ошондор бар экен да. Ой, ана шаардык сотто ошонун иши болуп атат, кече камалган деди, анан бул жерге келдим. Мындай арыз даттануулардын негизинде Эслайн турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев 15 март күнү Ош шаардык ички иштер кызматкерлери тарабынан кармалган. Арыздануучулар Алиевке мыйзам жегинде жоопкерчиликке тартылып, каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылып, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылышкан эле. Өкмөттүн адамдарына, Камчек Ташиевке, Садыр Жапаровго, Курмагул Зулушевго, ген прокурор шолорго кайрылышка туура келет. Андан дагы өтүп кетсе билбейм кандай болот. Эл эмне болсо ошол. Элди карап турабыз. Белгилүү
эле кетүүчү жагдай күч кызматкерлери тарабынан кармалган Бакыт Алиев өз учурунда Сейф бизнес аталышындагы тармактык бизнесин жүргүзүп, эл арасына мите курттай эле жайылган болчу. Аталган бизнести да элдин кызматында жүргөн белгилүүлөр жарнамалап жүрүшкөн. Мындан 2 жыл мурунда бул бизнес элди сызга олтургузуп жатат деген маалыматтар айтылган эле. Анысына карабай, эми мынтип элди турак жай менен камсыз кылууну убадалап, көпчүлүк элдин каарына калып олтурат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаар боюнча Бакыт Алиевдин үстүнөн жалпы 24 арыз келип түшкөн. Тергөөнүн алгачкы жыйынтыгы боюнча келтирилген зыян 40 миллиондон ашык экендиги аныкталган. Учурда алданып калгандардын саны узарып, арыз жазгандар көбөйүүдө. Мындан улам Ош шаарынын тургундарына тийиштүү кызматтагылар кайрылуу жолдоп жатышат. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ушундай эле ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетирген. Себеп дегенде бул маселелерди чечүүдө көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, иликтүү ишенип алуу, ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арызданышып өтө көп келүүдө. Кыргызстанда турак жайга муктаж жарандардын саны өсүп, талап күчөп жаткандыгына байланыштуу коммерциялык эмес кооперативдердин да саны өсүүдө. Буга компания ачуу эрежелери жеңил болгондугу менен байланыштуу экен. Болгону юстиция кызматына каттап, шериктештик жолу менен бир нече жаран кызматташуу аркылуу ишке ашырышат. Ал эми мыйзам боюнча кооперативге байланыштуу так көрсөтүлгөн корутунду жок. Азырынча мындай жол менен элдин акчасын кымыргандар мыйзамдын кайсы беренеси менен жоопко тартылат, тергөөнүн жыйынтыгына байланыштуу болуп калат. Мындай кырдаалда мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү керектиги айтылууда. Биз алдамчылык беренеси менен иш козгогонго аракет кыла турган болсо дагы, бирок деген экинчи жагы дагы бар да, жарандык отношения, башкача айтканда жарандык карым-катнаш болуп калган. Ортосунда бири-биринин ортосунда договор түзүп коюшкан. Мен монча айда, монча жылда алып берем. Эгерде болбой кала турган болсо, монча акча каражатты кайтат деген атайын ортосунда жарандык милдеттемелерди алып калышкан. Ал биздин баш мыйзамда да жазылган, жарандык милдеттемелерди аткарбай коюунун негизинде ал сот кылмыш жасоо жоопкерчилигине тартылбайт деп турат да. Демек ал только жарандык тартипте гана каралуучу маселе болуп калышы мүмкүн. Бул корпоративдердин иш аракеттеричи. Ошон үчүн биз как сунуш беришибиз керек, сөзсүз түрдө бул мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолор киргизишибиз керек. Мына ушундай эле алдамчылыкка шектелип, Белый дом Гейжи кооперативинин негиздөөчүсү кармалган. Маалыматка караганда, Бишкек шаарынын тургуну аталган кооперативдин жетекчилиги 2021 жылдын көзүндө 679,2 миң сомго үй жана машина убада кылып, алдын ала акча алып, дайынын жашырып кеткендиги аныкталган. Бул үчүн арыз ээси шектүүгө 369,5 миңден ашуун каражат бергенин айткан. Аталган факт кылмыш кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен катталды. Ишке байланыштуу 34 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камалган болчу. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нушанбаев, Апта Ньюс үчүн. Эскерте кетейин, сиз бул берүүнү учурда Facebook социалдык тармак аркылуу түз көрө аласыз. Ошондой эле YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Быйыл Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 25 миллион евро өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берүүнү пландоодо. Ал каражат кайда же эмнеге жумшалат, анда тактап берейин. Каражат автобустарды сатып алууга жана Бишкек шаарынын автобус паркын оңдоого жумшалат. Маалыматка ылайык, кредиттик каражаттар 2 транш менен бөлүнөт. Биринчи транш боюнча 16 миллион евро берилип, эгер макулдашылган шарттар аткарылса, экинчи транш менен кошумча 9 миллион евро бөлүнөт. Насыянын мөөнөтү 12 жыл, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл. Мындан тышкары аталган банк 8 миллион евро өлчөмдө грант бөлүүнү пландоодо. Долбоорду ишке ашырууга жалпысынан 33 миллион евро каралган. Автобус алуу жагдайы ага бөлүнгөн суммалар бул жумада жогорку кеңештин жыйынында талкууга түштү. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев автобустар кайсы өлкөдөн алынарына кызыгып, сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов тендер боюнча 6 өлкөгө документтер жөнөтүлгөнүн, азырынча кытайлык 2 компаниядан гана сунуш түшкөнүн билдирди.
Мэриянын маалыматына караганда алына турган автобустардын баасы 130 миң АКШ долларынын тегерегинде. Парламент жыйынында Бишкекке 2000ге жакын автобус керек экени, автобус токтотчу жайларга газ куючу базаларды куруу зарылдыгы белгиленди. Ооба, чынында борбор калага автобус керек. Буга чейин айдоочулар дала иретөнөрлөрүн көрсөтүшкөн. Жол акыны жогорулатууга талап коюп, жумуш таштап, кала тургундары кыйынчылыкка кептелишкен. Ошондо бакылдап турган мэр Балбак Түлөбаев сырттан автобустарды алып келип, аларга чоң атаңдаштык жаратарын жар салган болчу. Менимче ошол күн жакындашууда. Деген менен карыз деген карыз да алмайдын бермеyi бар. Кеп ошондо аны ыраттуу төлөп турушу керек. Анан эң негизгиси ал жагынан жулуп, бер жагынан жулуп, келген суммага сугунбай сапаттуу автобустар алынууга тийиш. Бул долбоордун арты менен өз кезегинде экологияны таза кармоого жакшы шарт түзүлөрү да артыкчылык катары каралууда. Шаарды тейлөө үчүн жалпысынан 2000 автобус керек. Бүгүнкү күндө линияда 360 гана автобус жүрүп келет. Жүргүнчүлөргө жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн мэрия жакынкы күндөрү коомдук транспорттарды сатып алууну пландоодо. Бул ишти жүргүзүү азыркынын талабы. Анткени маршруттук таксилерде жүрүү бир жагынан ыңгайсыз болсо, экинчи жагынан кымбатчылыкка турат. Чын эле маршруттук таксилерден тажадык деген шаардыктар четтен чыгат. Айла жоктун оокаты болуп, аргасыздан отурууга мажбур болушат. Болбосо жетчү жерине автобус менен баруу алда канча ыңгайлуу экенин айтып келишет. Автобуста жүргөн ыңгайлуу да, мындай тигинде болсо киши көп болуп калганда эме болуп атпайбы, тыгылышып. Автобус керек. Автобус эле жакшы. Шаардында могу эстетика соң болот бизде. Маршрутка менен жүргөн. Маршрутка менен эмнеге? Батыраак. Жети жерге эртерээк жетесиң. Автобус менен жүргөндө. Маршрут кымбат болуп атпайбы? Мага, например, автобус менен троллейбустар ыңгайлуу да. Маршруткага түшсөң кийир иштери үстүнө тыгып алып алышат. Мына ушундай жүргүнчүлөрдүн пикирин эске алган мэрия автобустарды көбөйтүүнү пландашууда. Ал үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 25 миллион евро өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алынат экен. Каражат автобустарды сатып алууга жана Бишкек шаарынын автобус паркын оңдоого жумшалат. Маалыматтарга ылайык кредиттик каражаттар 2 транш менен бөлүнөт. Биринчи транш боюнча 16 миллион евро берилип, эгер макулдашылган шарттар аткарылса, экинчи транш менен кошумча 9 миллион евро бөлүнөт. Насиянын мөөнөтү 12 жыл, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл. Мындан тышкары 8 миллион евро өлчөмүндө грант катары берилет экен. Долбоорду ишке ашырууга жалпысынан 33 миллион евро каралган. 25 миллион кредит, анан 8 миллион грант отпайыкпы? 8 миллион грантка эмне иштер аткарылат? 8 миллион грантта составында бул жанагы БПАТПнын деполорун модернизациялоо, ошол иштер каралган. Анан жанагы непредвиденный расход деген ушу 3 миллиондук эме бар экен, ошолор каралат да, вот негизиненчи. Бирок бул все равно резерв болуп бизде туруп турат. Жанагындан экономия болгон акчаларына биз кайра автобус сатып алабыз. Демек, автопаркта да ушул кредитке оңдойт экенсиздер да? Буюрса. Талкуу маалында депутаттар автобустардын кайсы өлкөдөн алынарына кызыгып, сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Биз 2008-жылда ушул Кытайдан алганбыз да автобустар, кичине сапаттуу анча эмес экен. Туура айтасыз, Дастан Булач. Бул квалификациялык талаптар жалаң Европанын автобустарына ылайык кылып түзүлгөн да. Мисалы үчүн негизги жанагы запчастьтарына, двигатель жана автомат коробкаларына 3 жыл гарантия, кузовуна 12 жыл гарантия, автобустун өзүнө 10 жылдык кепилдик жана кузовтарыначы. Кокусунан бир жери бузула турган болсо, булар ушу жаңы автобус койгонго даяр экен. Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов тендер боюнча 6 өлкөгө документтер жөнөтүлгөнүн, азырынча кытайлык 2 компаниядан гана сунуш түшкөнүн билдирди. Мэриянын маалыматына караганда, алына турган автобустардын баасы 130 миң доллардын тегерегинде. Жанагы баалар боюнча бүгүнкү күндөгү баалар менен фиксация кылып, ушу 3 жылдык кепилдик берип атышат. Ушул баада ушу 3 жыл бою
Биз силерге ошондой баа менен гана беребиз депчи, то есть көтөрбөйт баасын. А биякта ремонтныйларды кытсак болбойбу? Ремонтный база болот. Бул БПАТПнын өзүндө ремонтный базасы бар да. Булар келгенде жанагы үйрөтөт. Да, 1,5 айлык эмеси бар булардын. Гарантиясы бар, что они обучат наших сотрудников. Сатылып келе турган автобустар газ менен жүрөт дешүүдө. Буга каршы болгондор да чыкпай койгон жок. Анткени дүйнөлүк рынок олку-солку болуп турганда, электр менен жүрүүчү коомдук унааларды сатып алууда алда канча жакшы экенин айтышты. Бирок макулдашуулар жүрүп калган соң колдоп жатышты. Эми ал үчүн автобус токтоочу жайларда газ куюучу базаларды куруу керектигин эскертишти. Кудай буюрса мындан кийин да алабыз да автобус, Албетте буюрса, ошол газовый автобус алабызбы? Газда болот жалаң. Анан кантип эмне кылып заправить этебиз? Костанайскийге жетпейт. Экинчи жактагыга да куруш керек. Ошон үчүн муну да азыртадан ойлонушуңуздар керек. Может, могундан калган акчага ошол жакка бир газда заправка курушубуз керек. Газпром менен эмитен сүйлөш керек да. Жарайт. Шаардыктарды тейлөө үчүн жалпысынан 2000ге жакын автобус керек. Айта кетсек, буга чейинки отурумунда жогорку кеңеш газ менен жүрүүчү 1500 автобусту насияга алууга уруксат берген. Азыр кайсы стандартта алайын деп атасыңар автобустун узундугун? Таза Викрамович, автобустар 10,5 метрликтер болот, 120-130. Анан 110-110 бул 12 метрлик автобустар болот. Баа сиз айткандай кыска эмес да, узундай келбеттүү автобустар келет буюрса. Айтсак, жакында эле Борбор калаага Өзбекстандан чыгарылган автобустар келген. Коомдук унаанын жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздыгы, кичинекейлиги сынга алынган болчу. Негизи эле автобус чыры буга чейин да көтөрүлүп келген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевке Кытайдан келген автобустарды алууда жемкорлукка барган деген айып коюлуп соттолгон. Ал өзүнө коюлган киненин баарын мыйзамсыз деп атап келет. Ал тургай сырттан келген коомдук унаалардын сапаты да сынга алынып келет. Берилген мөөнөтүнө чыдабай иштен чыгып калгандары көп. Жүргүнчүлөрдүн 80%-ын маршруттук таксилер тейлеп келет. Аларда маал-маалы менен иш ташташып, линияга чыкпай коюшат. Жол кире акысын көтөрүү талабын коюшуп, шаардыктарга ыңгайсыздык жаратышкан. Жолдар Бузумов, Улукай Исбеков, Аптанис үчүн. Көкөйдү кескен Көкүмбей көчөсү. Ошто каналдар тазаланбай, жер төлөлөргө суу кирип жатканы боюнча биздин телеканалга тургундар кайрылды. Тактап кетсем, Ош шаарынын Кермету аймактык башкармалыгынын Көкүмбей көчөсүнүн тургундары алардын көчөсүн жээктеп аккан канал бир топ жылдан бери тазаланбай келгенин айтышты. Мындан улам үйлөрдүн жер төлөөсүнө суу толуп жатыптыр. Жергиликтүүлөрдүн арыз арманын кабарчыбыз Рысмай Бажетов угуп кайткан. Анын негизинде эфирге материал даярдалган болчу. 15 мартта нөшөрлүү жаан жап, каналда аккан суунун нугу көтөрүлүп, тургундардын жер төлөөсүн каптаган. Анын негизинде үйлөрдүн пайдубалдарына жарака кете баштаган. Тиешелүү жерлерге кайрылган менен майнап чыкпай үмүтүн биздин телеканалга артышкан жай экен. Ошентип 15 мартта сюжет эфирге сунулса, жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка тийиштүү кызматтар 16 мартта түрүнө киришип, оор техникалар менен аталган аймакта иш алып барышты. Анын негизинде Көкүмбей көчөсүндөгү канал тазаланды. Каналды тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жашылдандыруу ишканасынын техникалары келген. Жалпы 50-нүн тегерегиндеги жумушчулар тартылган. Кермету аймактык башкармалыгы бул каналдын бир топ жылдан бери тазаланбай жатканынын себебин жашоочулар канал жээктетип бак-дарак эгип алгандан улам тоскоолдук жаралганы менен түшүндүрдү. Бири-бирин айыптап, доома тартып, жада калса Нур телеканалына да бир сыйра капаланып алышкан. Айтайын дегеним ушул сууну синген жерге сеп, сөздү уккан жерге айт дегендей, кандай болгон чакта да маселе чечим тапты. Кеп мына ошондо. Бул жак 2003 жылдан бери тазаланбай турса, сиз орун басар болсоңуз, мен жаңымын. Жаңысыз? Онда ошо жаңымын деп айтып коесуз ака, келиңиз. Мында чогулгандар Кермету аймактык башкармалыгынын Көкүмбей көчөсүнүн жашоочулары. Алар бул көчөнү бойлой аккан канал бир топ жылдан бери тазаланбай жатканын айтып да таанышкан. Жашоочулардын айтымына караганда, канал тазаланмагандан улам жыл сайын деңгээли өйдө көздөп көтөрүлүп барат экен. Мына жерди ташып чыгыш керек. Эмнеге таштап койсоң жол жабылып калат да.
ошо ташып чыккандан неме болуп элет. Эме болбосо азыр мына үйлөрдүн түбүнөн жаг уруп кетет. Мурун чыкчу эмес эле. И деген себеби мына суунун агымы подвалдын уровнинен пас эле да. Азыр толуп подвалдын уровню менен тең болгондугунан байланыштуу подвалдын түбүнөн суу чыгып кетет. Тазалап берсе, буга чейин кайрылгансыздарбы? Буга чейин кайрылганбыз. Жооп болгон эмес, тазаланган эмеспи? Жооп болгон эмес, ана тазалайбыз, мына тазалайбыз, акча белинбейт, шылтоо ким билет. Жашоочулар мурун бул каналды бир топ төмөн акчу эле дешет. Көп жылдан бери тазаланбагандан улам суунун деңгээли көтөрүлүп олтуруп, учурда жээгине жакын жайгашкан үйлөрдүн жер төлөөлөрүнө суу толуп калат экен. Көрдүңбү? Ушул жерге чейин эле деп коелу. Бул деген деле нерсе көрдүңбү? Мына тешиктери ушул жактан кирип аткан. Суу жерден чыгып аткан? Жерден көтөрүлүп чыккан. Ал үчүн мына каналдын жээктерин тазалап, стяжка ремонт иштерин жасаш керек да, укам. Анан жашоочулар биз аябай сырыс үйдө жашап атабыз негизи. Буга эч ким көңүл бөлүнбөй келген ушул убакка чейин. Жашоочулардын айтымында бул көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнө бир топ деңгээлге чейин суу каптап тургандыгы айтылат. Ага далил катары бул жерде дале болсо ошол суудан калган могул жердеги ылайлардын калдыктарын айтсак болот. Ал эми дал ошол суунун айынан бул жердеги ушул көп кабаттуу үйдүн дубалдары жарылып, дээрлик мындай жараксыз абалга кептелип калган. Көкүнбей көчөсүнүн 39-чу дарегинде жайгашкан бул көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсү дал ушундай абалга келип чоң жаракалар пайда болгондон улам тургундар бул жерде жашоодон кооптонуп жатышканын айтышат. Алар тийиштүү кызматтардын көңүл буруп, бийлик тарабынан жардам күтөөрүн жашырышкан жок. Кооптуу болуп атат. Мына уже жарылып, кара уже жакында кокусунан катуу жер титиресе жөн эле силкинип, мына биз аварийный болуп биз жөн эле мына барыбыз кулап түшөбүз. Эч кандай жашоого шарт жок азыр мындай ушул акыбалга алып келди. Подвалдын полный ушу үйлөр жарылып кетти. Бизге ушуну эске алып, өкмөт бизге башка жакка которуп берет. Биз жашообуз өтө кооптуу болуп атат. Бизди башка жакка которуп жардам беришин суранам. Ал эми аталган Керметау аймактык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары бул канал боюнча алгач маалыматы жок экенин, жаңы келгенин айтып, интервью берүүдөн баш тартып жатып, суроолорубузга араң жооп берди. Бул жак 2003-жылдан бери тазаланбай турса, сиз орун басар болсоңуз, мен жаңымын. Жаңысыз. Онда ошо жаңымын деп айтып коесуз ака, келиңиз. Жок, ошо жаңымын деп айтып коесузбу? Же бул жак неге тазаланбай турат? Маалыматыңыз барбы? Жок, болбосун. Сен мындай кылып? Жок, эми качан тазалайсыздар? Азыр бул действительно бул жителдердин айтканы туура, тургундардын мына 3 жылдан бери бул жер уже тазаланып убага келип калган. 2-3 жыл эмес, 2003-жылдан бери тазаланган экен. Мен билишимче 2-3 жылдан бери бизге мен былтыр орун басар болуп келгенмин. Бул сюжет эфирге кетери менен жергиликтүү бийлик ыкчам чара көрүп, эртеси дароо Көкүнбей көчөсүнүн жашоочуларынын көйгөйүн чечүүнү тездетип, каналды тазалоого киришти. Кече Нур телеканалы Керметау аймактык башкармалыгындагы Көкүнбей көчөсүнүн жээктеп аккан каналдын толуп, анын натыйжасында үйлөрдүн жер төлөөсүнө суу кирип баратканын чагылдырганбыз. Бүгүн ошол каналды тазалоо иштери өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле аймактык башкармалык менен биргеликте каналдын жээктерин тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул каналды тазалоо иштерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жашылдандыруу ишканасынын техникалары келген. Жалпы 50-нын тегерегиндеги жумушчулар, ондой оор техникалар тартылган. Көп жылдан бери толуп бараткан каналдын тазаланышын күтүп жүргөн жергиликтүү жашоочулар бул иштердин ыкчам ишке ашып жатканына кубанып турушат. Кече келип ушундай иш башталып калды, жакшы болду. Эми мурункуларды унутабыз эми. Бул жерди тазаланбай келген менен эми шарт болуп жаткандыр, может каражат жоктур. Эми чоңдорунда biz aytkan menен ошо күнү эле боло калбайт экен. Ар нерсенин убактысы сааты келгенде бүтөт экен да. Улум, мына эми ушу жакшылап тазалап беришсе болду бизге. Ой, бул бактарактарды мына каналды суу жирип кетпесин деп эле эгишкен, аларды да азыр үстүнө алып атат. Тамыры бирок калып атат. Тамырын калтырбаса эртең муну аңдап кетет бу жер. Керметау аймактык башкармалыгы бул каналдын бир топ жылдан бери тазаланбай жатканынын себебин жашоочулар канал жээктеп бак дарак эгип алгандан улам тоскоол болуп келгенде, учурда канал жээгиндеги дарактар оор техникалар менен алынып, андан соң тазалоо иштери жүргүзүлөт экен.
Бул негизде элдерибиздин бизден бир ошо максатыбыз бул элдер ошол жерде кошо жардам берип чыгып кошо жардам иш кылыш керек. А бак дарактардын формовкаларын дарактарын өздөрү кесип алыш керек. Өздөрү кесип ала албаганы байланыштуу биз жардам көрсөтүп атабыз. Ошону зеленхоз чакырып кыркып жардам берүү болуп атат. Керек болсо өздөрү алышат, беребиз. Биз тараптан көмөк болуп атат, биз тараптан элдер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдер менен кошо жардам берип атабыз. Адан тышкары Ошто Зеленхоз деген ишканабыз бар, ошолда келип жардам берип атат. Жогоруда биз көп кабаттуу үйдүн жертөлөөсүнөн суу кирип, андагы дубалдар жараксыз абалга келгенин айтканбыз. Керметтүү аймактык башкармалыгынын башчысы Жылдызбек Сактанов бул көп кабаттуу үйдү комиссия карап чыгарын, андан соң гана бир чечим чыгарылышы мүмкүн экендигин айтат. Буга эми адамдар ушул жерде коркунучта жашай береби? Не болот? Ким жооп берет буга? Бул боюнча комиссия түзүлөт. Ошол комиссия негизинде анан чечим чыгат. Качан? Биз айтабыз. Айтайын деген эми ушул канал тазаламаган алам, ушул жака суу кирсе, анан ошону канал тазалап койбогон тарап күнөөлүү болобу? Ким күнөөлүү? Жок, бул андай бирөөнүн күнөөлүү издештин кереги жок. Бул негизинде өзү бул үй салынып атканда ошол системаны качан салынды мен билбейм, СССР салынган, ошону караш керек. Бул жерде канал өтүп атса. Эми бул каналды тазалоо иштерин өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 2 күн ичинде жыйынтыктоону пландап жатышат. Ошол эле учурда каналдын дээрлик баары тазаланбайт. Кооптуу деп саналган 500 метрди тазалоо пландалууда. Суу бул канал акыркы 30 жылдыкта бир дагы жолу тазаланган эмес. Бүгүнкү күндө 3кө чейин дагы канча калгандыгы бүгүн билинет да. Канча иш кылганыбыз бүгүн кечке жыйынтыкта 3-4 буюрса. Андан кийинкисин дагы дополнительно көрөбүз. Сиздер 2 күн иштесеңиздер, 2 күндөн кийин жарымы калып кетсе алып кетерби кандай анда? Жарымы калбайт. Себеп дегенде азыр мэриянын жетекчилиги дагы келет. Дагы бир жолу иштин ошол окуу машыгынын жүрүшүнүн жыйынтыгында канча калган жер болсо, ушуну дагы улантып бүтүргөнгө мен сунуш беремин. Бул канал эл оозунда Кайырма каналы деп аталып келет. Кайырма каналы Керметтүү аймактык башкармалыгында жалпы 3 километрге чейин созулат. Андан ары Кара Суу районунун аймагына өтүп кетет. Ал эми Керметтүү аймактык башкармалыгында жалпы 60 миңге чукул калк жашап келет. Рыспай Мажитов, Адилет Нышанбаев, Аптаньюз, Ош. Дүйнөдө эмне болуп жатат? Орусия Украина ортосундагы кырдаал кандай болууда? Бир саамга саресеп сала кетсем. АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, Орусиянын Украинага кол салышы жана ага карата Бейжиңдин позициясы жөнүндө сөз кылышты. Ак үйдүн маалымдашынча 18 марттагы сүйлөшүү 2 саатка жакын убакытка созулган. Орусиядагы өзбекстандык мигранттардын акча которуулары кыскарды. Март айынын 1-жарымында мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу акча которуу кескин кыскарган. Өзбекстандын Борбордук банкынын төрагасы муну кризис маалында мигранттар акча жөнөтө албай жатышы менен түшүндүрүүдө. Ал эми Москва шаарындагы Лужники стадионунда Крымдын жана Севастополдун аннексияланышынын 8 жылдыгына карата митинг концерт өттү. Концерттин алып баруучулары Орусия азыр Украинага жасаган чабуул жөнүндө да сөз кылып, аны согуш деп атабай, атайын операция деп комментарий берип жатышты. Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, Орусиянын Украинага кол салышы жана ага карата Бейжиңдин позициясы жөнүндө сөз кылышты. Ак үйдүн маалымдашынча 18 марттагы сүйлөшүү 2 саатка жакын убакытка созулду. Сүйлөшүүнүн башкы деталдары айтылган жок. Анын алдында Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен брифинг учурунда Байден сүйлөшүүдө эгер Кытай Орус агрессиясына колдоо көрсөтсө, анын арты оор болорун эскертет деп айткан болчу. Кытайдын тышкы иштер министри кабарлагандай, Си Цзиньпин Байденге Украинадагы согуш мүмкүн болушунча тезирээк аякташы керектигин айтып, НАТО өлкөлөрүн Москва менен диалог курууга чакырган. Өзбекстан Украинадагы жаңжал боюнча позициясы өзгөрбөй турганын дагы бир жолу билдирди. Бул тууралуу kun.uz жазып чыкты. 18 мартта Евробиримдиктин жана ага мүчө мамлекеттердин, ошондой эле Улуу Британиянын, Япониянын жана АКШнын Өзбекстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн демилгеси менен тышкы иштер министрлигинде жолугушуу болуп өткөн. Дипломаттар ок атышууну токтотууну жана өлкөдө эл аралык гуманитардык укукту камсыздоо боюнча аракеттердин уланышы маанилүү экендигин басап белгилешти. Министрлик ошондой
эле жолугушууда Өзбекстандын жаңжал боюнча позициясын дагы бир ирет белгилеп, бул маселеге сабырдуу жана бейтарап мамиле жасоого жана кырдаалды саясий жана дипломатиялык жол менен жөнгө салууга чакырган. Өзбекстан тарыхан ham Rossiya Federatsiyasi ham Ukraina bilan an'anaviy ko'p qirrali aloqalarga ega. Москва шаарындагы Лужники стадионунда Крымдын жана Севастополдун аннексияланышынын 8 жылдыгына карата митинг концерт өттү. Актер Дмитрий Певцов кийинчерээк украиндер, белорустар жана орустар бирдиктүү мамлекет түзө ала тургандыгына ишенерин айтты. Андан кийин митингде Орусиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөп, ал Украинага каршы аскердик операцияны баштоого, Донбасстагы орусиячыл жарандарга каршы Украин бийлигинин геноцидке себеп болгонун айтты. Путин андан ары Библиядан цитата келтирип, аскердин ердиги жөнүндө кошумчалады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда концертке 200 миңдей адам чогулду. Андан сырткары бир катар интернет каражаттар иш-чарага бюджеттик ишканалардын кызматкерлери менен студенттерди мажбурлап алып келгенин жазышты. Чогулгандар концерт аяктаганга чейин эле иш-чарадан кетип калышкан. Эске салсак 2014 жылдын 18 мартта Украинанын Крым жарым аралын жана Севастопол аймагын Орусия өзүнө кошуп алган болчу. Түркменистанын жаңы шайланган президенти Сердар Бердымухамедов бүгүн 19 мартта ант берип кызматына расмий киришти. Бул тууралуу Түркменистанын Алтын Дору басылмасы жазды. Бүгүн Түркменистанын борборундагы Рухият сарайында жаңы шайланган президенттин ант берүү салтанаты болду деп айтылат. Маалыматта салтанат жабык түрүндө өтүп, сүрөт, видео маалыматтар эч жерге жарыяланган жок. Сердар Бердымухамедов эми 7 жылдык мөөнөткө Түркменистан мамлекетин жетектейт. Айта кетсек 12 мартта Түркменистанда президенттик шайлоо өтүп, анда Сердар Бердымухамедов шайлоочулардын 72,97% доошун алып жеңүүчү деп табылган. Кыргызстан менен Орусиянын дипломатиялык алакасына 30 жыл болду. Кыргызстан менен Орусиянын дипломатиялык алака түзүлгөнүнө 30 жылдыгына карата Орус президенти Владимир Путин мамлекет башчы Садыр Жапаровго куттуктоо катын жиберди. Бул аралыкта орус-кыргыз мамилелери стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык деңгээлге жетти. Мазмундуу саясий диалог жана түрдүү тармактарда жемиштүү кызматташтык өнүгүп жатат. Москва менен Бишкек ИАЭПтен, ЖККнун, КМШнын, ШКУнун жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу чогуу аракеттенүүдө деп жазылган куттуктоодо. Орус президенти эки өлкө элинин жыргалчылыгы, аймактык туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо кызыкчылыгы үчүн эки тараптуу мамилени чогуу өнүктүрүүнү камсыздай турганына ишеничин белгилеген. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдилажанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.